2025-жылы Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы тарабынан бир катар алгылыктуу иштер аткарылды. Жыл ичинде күзөт кызматынын 2 административдик имараты толугу менен жаңыдан курулуп, пайдаланууга берилди. Мындан тышкары, борбордук аппараттан тартып аймактык бөлүмчөлөргө чейинки бардык түзүмдөрдүн имараттарын жаңылоо жана оңдоп түзөө иштери системалуу түрдө уланууда. Атап айтканда, ведомстволук милиция полкунун эски имаратынын ордуна заманбап талаптарга жооп берген 2 кабаттуу жаңы административдик имарат курулуп, кызматкерлер үчүн толук кандуу иш алып барууга бардык шарттар түзүлдү. Ошондой эле материалдык техникалык базаны чыңдоо максатында полктун автопаркы жаңы кызматтык унаалар менен толукталып, атайын техника каражаттары тапшырылды. Мындан сырткары, күзөт кызматынын түштүк башкармалыгынын эски имараттын ордуна заманбап 2 кабаттуу административдик имараты курулуп пайдаланууга берилди. Ошол эле учурда башкармалыктын санарип күзөт борборунун курулушу толук аяктап, аны 2026-жылдын январь айында ишке киргизүү пландалууда. Ал эми Бишкек шаарынын 1-май райондук күзөт бөлүмүнүн эски имараттын ордуна жер төлөөсү менен заманбап 2 кабаттуу административдик имарат куруу иштери учурда активдүү жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын борбордук аппаратында кызматкерлердин иштөө шарттарын жакшыртуу максатында бир катар оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Бул иштер учурда аймактык бөлүмчөлөрдө да уланууда. Ошону менен бирге 2026-жылы күзөт кызматынын айрым аймактык бөлүмдөрү үчүн жаңы административдик имараттардын курулушун баштоо пландалууда. Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук коопсуздук концепциясы жөнүндө жарлыгынын жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин талаптарын аткаруу максатында күзөт кызматынын бир катар райондук бөлүмдөрүндө санарип күзөт борборлору ишке киргизилди. Жыйынтыктап айтканда, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди так жана сапаттуу аткаруу менен катар 2025-жылы тармакты өнүктүрүүгө жана жаңылууга багытталган маанилүү иштерди жүзөгө ашырды.